Бүгүнкү сабак дворник. Дворник бар го. Бул ошо айнекти суусун арчып берген. Баягы биз көрүп турган кайчы деп коебуз го, ошо щетка да. Эми бунун мындай өтө татаал кылып өтсөң татаалдашып кете берет. Себеби мында жаңылар өтө татаал болуп кеткен да. Мен мындай кыска түшүндүрүп берейин. Дворник аттуунун бардыгы бирдей иштейт да. Дворник аттуунун бардыгы бирдей темпте иштейт. Алдыңкы дворник дагы, арканкы дворник дагы бирдей иштейт. Эми дворниктеги положениялар бир аз татаалыраак. Мисалы, дворниктин өзүнүн жеке иштеши мындай да. Бул мына кайчылар мынакей тарча механизмдерден тарча этет мындай биягы көрүнбөй турат бизге. Машинада мындай эки эле кайчы чыгып турат. Ушу экөөнүн асты мына бириккен болот. Экөөнү бир мындай балка бириктирип туруп, ошону сразу моторго улап койгон болот. Мындай айтканда бир мотор айланганда мына экөө тең кыймылдайт. Түшүнүп атасыңарбы? Экөөнүн ар бирине бирден мотор болбойт. Экөөнү бир эле мотор башкарат. Эми мына ушул мотор, маселенин баары ушу мотордо. Бул жагы бардыгы окшош. Арканкы механизм дагы, алдыңкы механизм дагы бирдей. Эми бир аз формалары башкача болушу мүмкүн, бирок экөөнү бирдей эле кылып кайчы менен бириктирет да. Муну дворниктин кайчысы деп коет муну. Механизми деп коет орусча. Эми толтура бунун түрлөрү аябай көп. Иштин баары бул мотордо. Мисалы мотор кээ бирки машиналарда жамгыр жааганда өзү иштейт, билесиңерби? Авто деп коет. Лобовойдо ортодо жамгырды сезе турган водяной датчиги бар. Аны сенсорный датчик деп коет. Датчик дождя деп коет. Ар ким аркылуу айтып берет. Бирок туура аталышы жамгырдын датчиги да. Жамгыр качан ошол жерге түшкөндө дворник биринчи положенияга өзү автоматтык түрдө кошулуп, жамгырдын тамчысынын мисалы аз эле түшүп атабы, биринчини жандырат. Көбүрөөк түшүп атабы, экинчини жандырат. Түшүндүрүп атамбы? Каттууладыбы, эң тезин жандырып алып. Ал өзү акылдуу да. Авто деп коет. Өзү жамгырдын көлөмүнө жараша дворник иштете берет. Эми ал түшүнүктүү. Эми биринчи, экинчи, үчүнчү положение деген бар го. Ошол нерсени түшүнүп алайлы. Мен өткөндө чип бербедим беле? Мисалы, азыр бул жерде жок экен. Биринчи положение через реле иштейт. Мен силерге кыска эле айтып коеюн. Биринчи положение койгондо релени включать этет. Любой машинадачы реленин өзүндө бир функция бар. Паланча секундада бир жол иште дегенчи. Өзү секундовой команда берип турат да. Мисалы сен релени бир жол иштетип койдуң. Реле тиги өзү бир иштейт дагы, кайра мынтип кайтып келип токтойт, турабы? Канча секундтан кайра барып келип, кайра келип токтойт. Ошо реленин өзүндө ошондой функция бар. Азыр жаңы машиналарга ошо релени башкара турган коюп койгон. Баягы мына жерде мындай бурагыч бар, билесиңерби? Мисалы, батташтырып койсоң, релени секундасын азайтып коет да. Реле тез кошуп өчөт. Эгерде бурап койсоң, релени секундасын көбөйтүп коет. Реле бир иштегенден кийин ошол сен команда койгон командадан кийин ана реле иштейт. Түшүндүрүп атамбы? Релеге дагы аз команда кошуп койгондо, экинчи, үчүнчү положениялар, төртүнчү положениялар алар мындайча. Мен эмени чип бердим эле го силерге, печканы. Ошол печкага окшоп иштейт да. Дворник, моторчик, схема. Бул схема негизи татаал да. Азыр бул жерден адашып каласыңар. Мен силерге бул жака чип берип коеюн да. Биринчи положенияны түшүнүп алдыңар, 2 менен 3 бар, калганы прямой болот. Мисалы, но биздин моторубуз болсо, дворниктин мотору. Эми ушул мотордо бул жеринде мына мотору. Бул жерде механизми болот да. Ушул мынер мотор. Бул барабан. Ушул барабанга көп зымдар келген болот.
Ушул келген зымдардын сразу моторго барбайт. Ушул механизмге кирип туруп, анан моторго барат. Ушул барабандын ичинде дорожкалар бар. Мисалы, дорожка бир жолу санайт, токтобой, мисалы, бирөөсү үзбөйт, бирөөсү үзөт, андан кийинкиси вообще эле кичине эле жеринде зым бар. Эми мындай да. Бул толук айланып турган, бул тынбай иштейт. Кичине үзүлүп турган жер ушул жеринде иштебейт. Мынанча жери үзүп, кичине жеринде эле контагы бар. Бул биринчи положение. Зымдар келип, биринчи положенияныкы через контакт аркылуу моторго кирип кетет. Биринчи положенияга койгондо ушу контакт тийип турган жерде гана мотор иштейт. Иштеп туруп ошондо бир круг келет да кайра ошол жерге келип өчүп калат. Мында да экинчи кругда болсо, канчалык чоңойгон сайын анын иштеп турушу чоңое берет. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы, канчалык каратышка болсо, ошончалык аз иштейт да кайра өчөт. Канчалык бийик болсо, көп болсо, ошончалык долго иштейт. Мисалы, экинчиники билесиңерби? Бирге караганда батыраак иштейт. Үчүнчүнүкү андан да тез иштейт. Ошол жердеги айлампаларга зависимый да. Бул ар бир айланууга мындай контакт келип турган болот. Көп машинада проблема ушул контакттары чирип үзүлүп калат. Мунун ичиндечи, ошол контакт биринчи барабанга келет эле да, барабандарда турат. Массасы прямой кеткен моторго, анан барабандардан чыгып туруп, анан кийин моторго плюс кирет да. Печкага окшош да. Бунда эми спираль эмес да просто. Бул эмнеге коюлат десе, дворник баштагандан кийин мынакка чыкты, кайра ордуна келип өчүш үчүн. Эми дворникти жандырдык да. Жандыргандан кийин дворник барып туруп өчүргөндө ошол жерде өчүп калса болбойт да. Ошол до конца ылдыйга түшүш үчүн да. Контактка кирет питание. Ушул контакттан биягында келген питание бул жагында чыгып туруп моторго кирип кеткен. Бир жандырган болсок, бияктагы питание барабан менен кармап тура берет дагы. Барабан бир питанияны алып койгондон кийин барабан келип туруп барабандан чыкканда өчүп калат. Түшүндүрө алдымбы? Ошо барабан чыккан жери до конца ылдыйга түшкөн жерине туура келет да. Өйдөдө жүргөндө дорожкаларда жүрөт, ылдыйга түшкөндө жери үзүлөт. Анда кандай кайрадан дагы иштейт десеңер, бул жактан келип аткан команда үзбөй келгенде бул барабанга баш ийбей эле иштей берет. Биз мисалы дворникти иштеп да өчүрүп койдук да. Ошондо анан барабан менен иштеп калат. Барабан концовкасына келгенде өчө берет. Түшүндүрө атам? Мисалы положенияга келди, биринчи положение келди, аварийкадан келип эле муну дорожкага келет, мынакей, үзүлбөйт, көрдүңөрбү? Шуңа келет дагы экинчи жагынан самый маленькийине келет дагы, мисалы биринчи положение эле. Кайра эле экинчи жагынан моторго кирип кетет. Анан кийинкилери дагы мунунга келет дагы, экинчисине кайра эле ушул зым менен кирип кетет. Ошо моторго бир эле зым кирген болот, түшүндүңөрбү? Ар бир дорожканын концовкасы моторго кирип кете берген да. Кайсы дорожкага питание келсе, бардыгы моторго кирген через кольцо аркылуу. Питание келбей калгандан кийин кольцо өзү акырын иштеп туруп жаткызып коет. Бул кольцо, короче, ошо мотордун кайчысын ордуна алып келип өчүрөт да. Түшүндүрө атам? Калган ишти мотору, релеси кыла берет биякта. Түшүнүктүү болду? Кайчысы простой, задний, мисалы задний эменики болсо, мисалы задний дворник. Ал обычный эле реле менен кошулат, реле менен үзүлөт. Болду, анда эч кандай бир өзгөчөлүк жок. Ал положение ham жок, ал катуу секин деген, ал бир эле темпте иштейт. Анын моторуна прямой через реле сен задний эмени кошконуңда реле кошот, аркасы иштейт, болду. Ал бир эле эмеде иштейт, болду. Анын да ичинде барабаны бар. Анын барабаны ошол, мисалы туура эмес жакка барып өчүп калбаш, кайра ордуна алып келип өчүрүш үчүн. Ошол барабан деген нерсе бир гана ошо ордуна алып келип өчүрүш үчүн да, башка ал
положение соложение кылып бербейт. Положениянын баары бул жакта болот. Түшүндүрө алдымбы? Анан эми дворник иштебей калганда эми вопрос жаралат да, эмнеден баштайбыз? Өзү негизи эң алгач любой электрондуу буюмда предохранительни карайбыз. Предохранитель целый болгон болсо, включательдерин байкайбыз. Включательдер дагы жакшы болуп аткан болсо, дворниктин моторунун доступный болуп атканда штекерин ачып токторун өлчөйбүз. Кээ бирки дворниктерге плюс постоянный барып турат дагы минус барат. Гитараданчы. Кээ биркилерине минус барып турат дагы плюс барат. Дворникти салыштырып эле таап алабыз. Мисалы, мындай болуп калат да кээде. Эски машиналарда өтө көп кездешкен нерсе бул моторунун щеткасы түгөнүп калат. Анан баягы редуктордун сальниктери кармабай калып суу кирип кетип, ичи чирип кетет. Уже баягы кольцодон контакт ажырап калгандан кийин моторго питание барбай калат да. Бияктан питание келип атат, бирок моторуна барбай калат. Ошентип эле мисалы биринчи питаниясын көргөн болсок, экинчи мотор питаниясын өлчөсөк уже ясный болот да. Моторго питание барбай аткан болсо гитараны ачабыз. Гитаранын ичин текшеребиз, аварийка релесин текшеребиз. Реле деле бир күн келип отказ берет да мисалы. Релесин алмаштырабыз ушундай эле да. Негизи бунун негизги бузулушунун себеби ал дайыма жамгырда турат да моторчу. Ошол суу кирип кетип эле көп бузулат. Азыркы ошол 2000ден 2010 жылга чейин машиналар в основном эле суу кирип кетип алмашабыз. Ал редуктор ремонт болбойт. Көп адамдар ремонт кылам деп ачат, одноразовый болот. Щеткаларды таппайсыңар анынчы. Эме дворник деле андай деле кымбат болбойт да. Любой эле машинанын механизми деле, мотору деле өтө деле кымбат болбойт. Эгерде питание келип аткан болсо, эң качественный ремонт муну замена кылыш керек. Анын ичине отпайка болуп кете турган дагы жери жок. Щеткасы түгөнүп калса, щеткасын алмаштырып кайра салып койсоң ам болбойт. Втулкасы ham сатылбайт. Түшүндүрө алдымбы? Мотор уже механизм дагы жасаштын кереги жок. Эч кандай запчасть сатылбайт механизмге. Механизмден баягы пластиктери мындай шарнирде айланган пластиктер бар да. Ошолор желип кетет да, көп адам ошону чыгарып жаңы салам дейт. Ал сатылбайт. Чыгарып кыйналып, колун кесип, эптеп жасайт. Болбойт, кайра жаңы алам, же запчасть алам дейт. По-любому сатылбайт. Ошон үчүн дворник маселесинде дворникти целиком алмаштырып койгон жакшы. Целиком алмаштырган ал бизге жакшы эмес, ал клиентке деле жакшы. Эптеп иштетип койсоң наракка барып иштебей калат да алчы. Себеби запчасть жок нерсе жакшы жасаштын эч мүмкүнчүлүк жок да. Запчасть сатылбаган нерселердичи. Мен билген ошо дворникке запчасть сатылбайт. Печканын вентилятору бар го, ошонго дагы запчасть сатылбайт. Бул нерселерди жасаштын такыр кереги жок. И эменики дагы. Стеклоподъемник моторго деле запчасть сатылбайт. Кайсыл нерсеге запчасть сатылбаса, аны жасаштын такыр кереги жок. Мына мисалы айтып атпаймынбы азыракта? Аварийка реле сатылбайт депчи. Демек аны деле аны завод кайсыл нерсени жасаганга болбосо, завод аны одноразовый кылып чыгарып коет. Түшүндүрө атамбы? Ошон үчүн одноразовый нерселерди жасаштын такыр кереги жок. Ошонго дворник кирет. Аркасы, алды, полный кирет. Дворникте көп деле функция жок. Гитара жөнөкөй эле включатель, гитарачы. Анда ичинде бир реле, пеле, татал, бир компьютер эчтеке жок. Простой, жөн эле кошосуң. Биринчи положение, экинчи положение. Ошо реле азыр жаңы машиналар бардыгы мындай болуп калды да. Блок дворник отдельно блок коюп калды. Ошо блокко гитарада 1-2 деген командалар барат. Ошо киргенде усиленный ток кетет, болду. Жаңы машиналарды эскилерге караганда оңдош, бир кыйла оңой. Блогун карайсың, гитарасын карайсың, аварийка жакта моторун карап койсоң болду. Бат эле мындай. Блогун карап таап туруп эле блогун текшересиң, питанияларын текшерет, тиги бул текшерет, гитараңды текшересиң, эшикке чыгасың, токтору келип аткан болсо дворниктин моторун алмаштырасың. Анан мындай болот да, жагасың дворникте. Эч кандай звук дагы эчтеке дагы жок. Бирок ошол мезгилде жагып бир 5 мүнөт тургандан кийин барып мотор кармагыла. Эгер мотор кызып кетип аткан болсо, мотор клинт этип калган болот. Түшүндүңүзбү? Көп адамдар ошол нерсени түшүнбөйт да. Релесин издеп жүрө берет, предохранитель ал өзү жанган болот. Баягы клинт эткен айлана албаган үчүн мотор кызып кетет. Кызыган моторлор только замена болот.
Механизм полный алмашат. Түшүндүрө алдым? Дворник боюнча вопростор болсо берип алгыла. Дворник сиз айтып атпайсызбы? Колесонун ичинде айланып турупчу, колесону барып келип. Ошондо ошо колесо просто моторчик бир жака айланып атат, туурабы? Ооба. Айланганда ошо механизмдин өзү артка кайтарат да ошондо айланып атканда. Ал контакт мисалы мындай да. Питание келип атканда кольцо мотор кошуп калган болот. Бир жака айланат. Мотор өзүнө өзү команда берип иштей берет. Мисалы бир питание келгенде питание бул жактан постоянно питание келип турат да. Нар жактан реледен беркиндей команда келет. Команда келгенде ал команда моторду бир иштетип койдубу, бирок ал команда өчүп калды. Бирок биякта келип турган постоянный плюс ошо дорожкада турган үчүн гана иштей берет. Дорожка барып туруп, дорожка бир жери жок болот деп атпаймынбы? Ошол жерге барганда мотор өчөт. Ошол жок жери кайчы мындай көтөрүлүп барып туруп, кайра кайтып келгенде жок ошол жерине, жок жерине келет. Түшүнөсүңбү? Ал дорожка вообще эмнеге коюлат десе, мотор кайчы көтөрүлүп туруп, ошо жарым жолдо өчүп калбаш үчүн. Өчүргөндөчү кайра кайтып келиш керек ордуна. Түшүндүрө алдымбы? Кайрадан жакканда кайра плюс барат моторго. Бирок ошо дорожкага кирип туруп, дорожкадан чыгып туруп, анан кийин кетет да тияка. Түшүндүсүңбү? Ошол дорожкада питание моторду кайрадан ордуна келип түшүрөт. Болду. Мисалы, ар редуктор схемасы ар башка. Мен айттым, бул редуктор ал жерде бир ток көбөйтүп берип, бир реле болуп иштеп бербейт. Ал редуктордун кызматын түшүндүрүп коет атам. Ошол моторду кайра ордуна алып келип түшүрөт. Всё. Ар машинада ар кыл жайгашкан. Ичине ачса бар, мээңер тоңот. Анын 100дөн ашык түрү бар. Баягы жайгашышынычы. Кээ биркилер тетри колдонот, кээ биркилер мындайынан колдонот, ар кыл колдонот да аны. Кээ биркилер токту алганда өчүрүп коет, кээ биркилер токту бергенде өчүрүп коет. Бирок аны ошо электрон механизмдер да көп да. Мен ошо редуктор бир гана дворникти кайра ордуна алып келет деп атам, болду. А дальше команда бияктан реледен, датчик дажда, гитаранын өзүнөн чыгып, дальше реле, блок управления болуп кете берет. Анын механизмин полноценный түшүнүш үчүн ал өзүн бир компьютер кылып салганда аначы. Бирок анга дагы ошол барган питание отдельно предохранитель менен коюлат. Бул жактан гитарадан минустар барып блоку. А масса дагы плюс дагы мындай айтканда дворникке барып турган болот да. Замокты ачканда плюс барат, масса барат, жакканда анан командалар барып баштайт да. Ошолор через гитара барат. Ал айтып атам го, ал мындай, сени дворнигиңе эле ток чыгып туруп эле ошол жака барбайт. Сөзсүз блок управленияга же релеге барат. Анан кийин силовой питание ал жака барат. Ошол ортодо толтура нерсе текшерилет. А текшергенде болсо эми эң оңой жолу предохранительден баштайсың. Дворникти сен положениясын билбегенче дворникти эмес, схемасын карайсың да. Любой машинанын, мисалы, любой машинанын Honda болобу, Toyota болобу, Google'га ошол машинанын жылын жазып туруп, схемасын жазса, чыгарып берет. Honda Fit 2003 год, дворник схема. Мындай схеманы окушту мен силерге бир күн түшүндүрөм. Кантип окушту үйрөтөм. Мына схеманычы, өзүнчө бир сабак кылабыз аны. Ар бир машинанын ушундай схемасы бар туугандар. 2005, 2006, 2007, 2004төн 2007ге чейин бир схема кетет экен. Түшүндүңүздөрбү? Мен силерге жок деп аткан жери мынакей. Көрдүңөрбү? Питание келди, келгенден дальше чыгып кетти мына моторго. Ушундай жери бар. Баардык машинаны өзүнүн схема колдонот. Ар машина ар башка колдонот. Мынагы мисалы ушул 2004төн 2007ге эле андан башкасына жарабайт. Ушул схемасына карап туруп эле токторун текшерип аласыңар. Эми азыр вопрос мындай болуп атат да сеники. Токторун каяктан табам, кантип текшерем дегенчи вообще-то более. А бунун питаниясын мисалы менден башкасы деле айта албайт. Бунун питаниясы схемага карап туруп текшерилет. Бир эле схема колдонбойт да дворникечи. Ар ким мисалы датчик даждасы бар, вообще компьютерный да алчы. Блок управлениемен башкарылат. Бул простойлор. Ажданиялары, каеринде диод бар, эмнеге коюлган баардыгы
Мотор полный икир-чикирине чейин ушул Google'да бар. Картинасына кирип алып, кайсыл жерде плюс болуш керек, кайсыга кошот, полный түшүндүргөн. Бул схема боюнча мен бир күнү схема окуш мына көрүнүшүчү, мына схеманы кантип окуйбуз, ошол тууралуу отдельно бир сабак кылып берем. Ошондо любой схеманы окуй аласыңар да. Түшүндүрө алдымбы? Азыр дворник маселе болсо, бирок схемага кирсеңер, бул азыр мына китеп жүзүндө экен да. Мындай более понятный эле схемалар бар, мына простой эле. Мынакей кайсыга кошот, сүрөттөр менен көрсөтүлүпчү. Ошолорду, мыналар диоддорду баарын ордун коюп көрсөтүп берет. Негизи түшүнүктүү элеби? Буну баягы мындай жаттап алыш кереги жок дворниктечи. Эгер любой эле машинаны оңдойм дегениңерде, эгер схеманы жатка билбеген болсоңор, жаттасаңар бир 2-3 машинаны жаттайсыңар. Бир популярный көп Honda, бир 2 машинаны жаттап аласыңар. Ал мисалы 2003-жылкы Honda болчу да. Анан 2024 бир Merz келип калды. Ал Honda'нын методу өтпөйт анга. Мен ошону айттым да. Схема менен үйрөнүп алгыла. Любой машина схемасына карап туруп улап кете бересиң. Кайсысына ток келбей атканын карап туруп эле. Мындай компьютерлашты да азырчы 24-түн машиналары вообще эле жаңы мына акыркы 10 жылдын ичиндеги машиналар ушунчалык компьютерлашып кетти. Прикуривательди ham компьютер колдоп койду азырчы. Мындай айткандачы. Прикуриватель бар го, ошол жерди ham компьютер колдоп койду. Ошон үчүн блок кайеринде, ал блокко кандай питание келет, но схема менен иштесеңер, mo чертеждор менен эч качан утулбайсыңар да. Зымдарын таап туруп эле питанияларын текшерип койсоңор болду. Питаниялар баары жакшы, блок алмаша берет. Питаниялар баары жакшы, мотору жакта, питания баары жакшы, мотор алмаша берет. Түшүндүңүздөрбү? Мында ушундай болуп калды азыр. Жаңы машиналар оңой. Мурда мисалы тиги жагын текшерип, тиги жагы жүрө бересиң да. Бунда келген зымдарды гана текшересиң, токторун. Мынакей келген зымдар. Бул зымда мындай келчек, мындай. Баары барбы? Блок текшересиң. Блокто мотор текшересиң. Мотордо бар токтор бар, блок нормаль. Демек мотор кетти да, ушундай да. Ушинтип азыр оңой болуп калды ошондо. Келгенде мына кара, келген токту бир текшересиң. Моторду бир текшересиң, болду, ясный болот. Мурда мисалы гитараны кнопкасын ачып көрүп, релени чыгарып көрүп, моторду текшерип чыгарып көрүп, ушинтип жүрө беришкен да. Азыр компьютерлашканы бизге да жакшы болуп калды. Компьютерге салсаң деле айтып бере берет. Компьютерге салсаң деле кайсыл жери иштебей атканын айтып бере берет. Питание жокпу, масса жокпу, мотор иштебей атабы, блок иштебей атабы. Так что буну жаттап, мучтетишиң кереги жок. Обычный эле механизми мотор уланган, мотордо редукторный кольцо бар. Редукторда мен атын туура эмес айттым, бирок баягы түшүнүп атасыңар да, мындай жез жалатылган мындай дорожка да. Ал дорожка бир гана ошол эмени жаткызганга эле иштейт да. Болду. Түшүнүктүү элеби? Дворник боюнча өзү мен эме кылып берем. Дагы бир дворник боюнча практический сабак кылып берем. Более чёткий болот да. Болду, салам алейкум.